Биздин өтүп жаткан темаларыбыз адамдардын хидаятына себеп болуучу пайгамбар алейхиссалам жана сахаба радыйаллаху анхудун кулк мүнөзү туурасында. Мисвар бин Махрама жана Марван радыйаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Худайбияга карап, Худайбия жылы умрага кылуу үчүн пайгамбар алейхиссалам жөнөгөн болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолдун жарымына келген убакта вахий менен билди, Халид бин Валид Гамим деген жерде Курайштан бир канча атчандар менен күтүп турат, бизди келтирбеш максатында дейт. Ошондуктан оң тарап менен жүрөлү деп бир аз жолдон бурулуп пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар менен барып калды. Аскерлери сахаба радыйаллаху анхудун жетип баргандыгыны байкабай калышты эч кимесе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан жакындап келген убакта Сания деген жерге келди. Бул Сания деген жер Меккеге кире турган жер болчу. Ошол жерге келген убакытта баракат бихи рахилатуху, пайгамбар алейхиссаламдын төөсү чөгүп алды, баспай койду, жатып алды. Факала нас хал адамдардын баардыгы айтат да тур деп төөнү айтат го. Чөө деп төөлөрдү айдай баштады. Төөлөр кыймылдабай койду, пайгамбар салам төөсү баспай койду. Факала халаатил касва, пайгамбар саламдын төөсүнүн аты Касва болчу. Касва төөсү баспай калды, жатып алды, кашаңдап калды деп сахабалар айта баштады. Ошол убакта пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, бул Касванын андай жаман адаты жок эле. Антип жатып ала турган адаты жок эле. Бирок бул төөнү бастырбай жатат, пилдерди бастырбай койгон зат деди. Меккени бузуп алуу максатында Абраха деген падыша пилдер менен барган убакта, ушул жерге барган убакта алардын пилдери баспай койгон да. Кабатулла тарапка баспайт. Башка 4 тарапка айдаса баса берет. Артка да кайтат, оң жакка, сол жакка. Кабатулла тарапка гана баспай койду да. Ошондой эле бул пайгамбар саламдын төөсү баспай койду. Ошол убактан пайгамбар алейхиссалату вассалам түшүнүп туруп мындай сезимге келди. Валлади нафси биядихи, менин жаным анын колунда болгон затка касам, ла ясалуни хуттатан, кандайдыр бир менден келишим сурай турган болсо, меккеликтер чыгып бир шарттарды кое турган болсо, илля аатайтуху, мен сөзсүз берем келишимди деди. Алар кандай бир келишим түзсө, келишимге беребиз. Демек азыр Меккеге кире турган болсок, анда бизге зыян болот деп түшүндү да. Пилдери баспай койгон учурда аларга макул болбостон дагы киребиз дегенде Алладан азабы келгендей, пайгамбар саламдын төөсү баспай койгондо түшүндү. Демек Меккеге кирип барса болбойт экен, келишим кылыш керек экен, кайтыш керек экенди пайгамбар салам түшүндү. Бирок бардык сахабалар эмне кылган эле? Ихрам байлап, умра кийип, жануарларын хайдап алган эле. Барып харамда союп, ошол жердегилерге хадия кылып кетиш үчүнчү. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, мен буларга кандай бир келишим түзсө ошонун бардыгы макулмун деп төрүн татканда төөсү секирип турду ордунан. Андан пайгамбар алейхиссалату вассалам Худайбия деген жердин этегинде бир аз суусу бар булак бар жерге келип токтоду. Адамдар көп болгон себептен фалам ялбису насу хатта назахуху фашукия илан наби саллаллаху алейхи ва саллям ал-аташа. Бир аз сахаба радыйаллаху бир аз суу алгандан кийин баягы аз суу жетпей токтоп калды. Андан пайгамбар алейхиссалам келип айтты, сиз Худайбияга келдик, бул жерде баягы булактан да суу чыкпай калды, эмне кылабыз? Пайгамбар алейхиссалату вассалам баягы жаа салган эмесинен бир жаанын огун алып берди дагы жебени. Ушуну апарып туруп кудуктун көзүнө сайып койгула, суу чыга берет деди. Алып барып сахабалар сайып койгон убакта сахабалар ошол жерде канча күн болсо болуп кайтканга чейин ошол жерден токтобой суу чыгып турду да, бардыгына жетип турду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям умра кылыш үчүн ихрам кийип бардылар эле. Бирок меккеликтер эгер кире турган болсо кол салып уруш болуп келе турган болгон убакытта Аллах Таала урушту каалаган жок. Аллах Таала харам жергесини, Мекке шаарыны уруштан сактап койгон. Ибрахим алейхиссалату вассаламдын дуасынын берекетинен, Ибрахим алейхиссалату вассалам Роббиджал хаза баладан амина, Роббим бул шаарды аман шаар, тынч шаар кылгы деген дуа кылган Аллахтан. Ошондуктан Аллах Таала да хараман аминан, тынч болгон, харам кылган шаар кылып койгон ал жердичи. Ошонун натыйжасында ал жерде уруш болбойт кыяматка чейин. Дажжал дагы кире албайт. Дажжалдын дал жакка азгыргы кирбейт. Аллах Таала ошондой кылып сактап койгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бирок Меккеге кириш керек эле. Бирок ошондо келишим түзүүгө аргас болуп пайгамбар алейхиссалам кайтууга келишим түздү. Усман радыйаллаху анху жөнөтүп аларга кабар айтты. Биз эч качан бирөөдү урушканы, бирөө менен согушканы келген жокпуз. Биз умра кылганы келдик. Кабатулла бир эле жерде экен. Таваф кылып чыгып кетебиз, маселе жок деди. Бирок алар макул болгон жок. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам Худайбияда сахабалар менен турат, тигир жактан мушриктер турат.
birden kelip сүйлөшө баштады. Пайгамбар алейхиссаламга келипчи. Факала рожулун мин бани Кинана дауни атихи. Коюп тургула. Мен барып сүйлөшүп келейин деди Бани Кинанадан бир адам. Сахабаларга айтты, сахаба радияллаху анху пайгамбар алейхиссалам айтты, Бани Кинанадан паланчы келе жатат силерге азыр деди. Хуа мин каумин юаззимунал будан фаб'азуха. Бул адамдар хажылыкка алып барган баягы курбанчылык соет го, биздикилер барганда баягы хади деп коет, ошону соет. Ал хади белек, ошол харам территориясында жашаган адамдарга белек катары берилет да. Ибрахим алейхиссаламдын баласынын аялынын курбанчылыгы себебинен алыстан ажыга барган адамдар жаныбарларын апарып союп ошол жерлерге белек кылып кетиш керек да. Ошол курбанчылыктын натыйжасы ошондой болуп калган. Булар деди будананы жакшы көрөт, төөлөрдү, уйларды жакшы көрөт, ушинтип алып келгенде ажылыкка. Кою төөлөрүңөрдү, уйларыңардын баарын алдыга айдагыла. Өзүңөр лаббайк Аллахумма лаббайк деп карап турула, не кылат экен деди. Баягы адам келди дагы фаламма залика кал субханаллах. Баягыны көрдү, уйлары келе жатат, төөлөрү келе жатат, лаббайк Аллахумма деп бардыгы ихрамдарын кийип алганын көрдү дагы айтты. Бул адамдар Аллахтын үйүнөн тосулбаш керек. Бул адамдарды тоспогула кирип умра кылсын деп кайтты да. Мына ушуну хикмат деп айтат да. Ким эмнени жакшы көрсө даватта ошону алдыга бериш керек. Ал адам не кылат эле, будананы жанагы келген төөлөрдү жакшы көрөт экен. Ошондо пайгамбар салам не кылды? Алар төөлөрдү жакшы көрөт, уйларды жакшы көрөт. Силер алдыга сагыла дагы өзүңөр талбия айтып артынан жүрө берсеңер, ал адам силерди тоспойт. Балким барып тигилерди койгула кире берсин деп коёр деди. Фаламма ража иля асхабихи кал. Баягы жамаатына кайтып келип айтты. Руайтул будана кад куллидат. Таклид кылынган төөлөр турат, соёт экен бул жакка кирип. Фама ара юсадду анил байт. Буларды үйдөн тоспойлук. Булар кире берсин. Булар не кылат экен? Умрага келип туруп урушканы келбептир деди. Аңгыча алардын иштен бир Мирказ деген адам бар эле. Мирказ ибн Хас бул өтө бузук адам эле да. Токтоп туруп, мен барып сүйлөшүп келейин. Буну сен сүйлөшө албай койдуң. Сен барып алардын төөсүн көрүлө кайтып келдиң деди. Фалама ашрафа алейхим, пайгамбар алейхиссалам тарапка баягы Мирказ келе жатканда пайгамбар алейхиссалам айтты: "Хаза Мирказ хуа рожулун фасик. Рожулун фасикун ва фажирун", бул бузук адам, бул бузгунчу адам. Бирок ал адам келди баягылардан өкүл катары. Фажала юкаллиму набий саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху менен сүйлөшө баштады. Аңгыча эле Сухайл ибн Амр деген адам келип калды. Сухайл деген жеңилдик деген. Сухайл ибн Амр деген адам келип калганда пайгамбар алейхиссалам айтты: "Лакад сухила лакум мин амрикум", ишиңер жеңилдеди деди. Эмне үчүн? Себеби жеңил деген адам келе жатканда пайгамбар саллаллаху бизге жеңилдик болот деди. Эмне үчүн? Себеби балага коюлган аттын сөзсүз таасири болот. Балага бүгүн адамдар кулагына угула турган, мындай этеги я менен бүткөн, мындай бир тилге жумшак боло турган аттарды оңдоп издеп коюп атпайбы? Ошол аттын таасири баягыларга окшоп калат да. Баягы чачтуулөргө же дагы бир нерселерге кайсы бир актёрдун атын коюп турган болсо, ошо актёрго окшоп калат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылды? Аттардан сөзсүз таасири болот эле да. Бир адамга айтты: "Сен Абдул Хайр бол" деди. "Жок" деди. "Абдушар" деди. "Аты Абдушар". "Сен Абдул Хайр бол" деди. Ал Абдул Хайр болуп алды. Бир адамга келип атыңды өзгөрткүн, кыйынчылыктын кулу деген экен. "Жок, атың өзгөртүлсүн", набай койду эле. "Ошол бойдон өмүр бою кыйынчылык менен өттүм" дейт да. Кийин өзү айтат: "Мен пайгамбар алейхиссалам айтканда макул болбой коюп, өмүр бою кыйынчылык менен өтүп кеттим" дейт. Ошол үчүн ат коюп жаткан убакта балдарыбызга ушундай бир жакшы аттарды коелук. Ал аттардын таасири тиет балага. Сөзсүз таасири тиет да. Пайгамбар салам айтты: "Ишиңер жеңил" деди. "Эми келишим түзөбүз" деди. Ошол убакта Сухайл келип пайгамбар алейхиссалам айтат: "Хати фактуб байнана ва байнакум китабан". Бир кагаз алып келгиле, бир нерсе алып келгиле, жазалык келишим кылалык. Силер менен биздин ортобузда бир келишим кылалык. Ошол келишим негизинде силер киресиңер же кирбейсиңер, ошону карайбыз. Урушушка кажет жок. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жазуучуну чакырды. Бир риваятта келет, Али радияллаху анху эле депчи. Жазуучу келген убакта пайгамбар алейхиссалам жаз деди. "Уктуб бисмиллахир рахманир рахим". Мээримдүү Райымдын Алланын аты менен баштаймын деп жазганда Сухайл айтты: "Аммар рахман фа валлахи ма адри ма хуа". Токто. Биз Рахман дегенди билбейбиз. Мынтип жазганыңа макул эмеспиз. Сен жазгының бисмика Аллахумма деп жазгының деди. "О Аллахым, сенин атың менен баштайбыз" деп жазгын. Ар-Рахман ар-Рахимди алып койгун деди. Неге десе, Аллахумма деген "О Аллахым, өзүң бизге пайдалуу кыл, жардам бер" деген маани экен да. Ошол учурда ошентип колдонот экен. Ушинтип жазып бересиң деди. Пайгамбар айтты: "Макул, ошентип жазсаң ошентип жаза бер". Факала ал-муслимун: "Валлахи ла нактубуха илля бисмиллахир рахманир рахим". Аллах несі, біз бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазабыз. Бисмика Аллахума деп жазбайбыз. Куранда келгендей ушинтип жазышыбыз керек. Кантип біз өзгөртөбүз деп туруп алды. Пайгамбар салам айтты: "Уктуб бисмика Аллахума" жаз деди.
Пайгамбар салам өкүм бергенден жазды. Бисмик Аллахума дегенден кийин хаза ма qada алейхи Мухаммадун Расулуллах. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чыгарган чечими деп жазды да. Десе Сухайл дагы токтотту да, токто деди. Лау кунна налам аннака Расулуллах. Биз сени пайгамбар дегенде ма сададнака анил байт, бүгүн тоспойт болчубуз. Вала каталнак, сени менен ушунча жылдар бою урушпайт да болчубуз. Биз сени пайгамбар деп жатпайбыз. Ошондуктан жазгының Мухаммад бин Абдулла деп жазасың dedi. Сахабалар каттуу ачууланып кетти. Умар радияллаху анху чыдабай кетти. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, валлахи инни ла Расулуллах. Аллахка касам, мен Аллахтын элчисимин. Ва ин каззабтумуни, эгер силер мени Аллахтын элчиси эмес десеңер да, эмне десеңер да, баары мен Аллахтын элчисимин. Силер эми Аллахтын элчиси эмессиң десең эле мен Аллахтын элчисинен түшүп калам экенмин. Уктуп жазгының Мухаммад бин Абдулла деп жазды. Али радияллаху айтты, жок деди. Аллахтын элчиси, Аллах Расулулла деп жазган болсо мен аны өчүргөнгө колум барбайт, мен өчүрбөйм аны, эч качан өчүрбөйм деди. Жазып койгон эди Мухаммад Расулулла депчи. Ошондо Али радияллаху анху пайгамбар салам айтты, көрсөчү кайсы жерде өчүрүш керек деп пайгамбар салам өзү өчүрүп койду. Эми Мухаммад бин Абдулла деп жазып кой деди. Мухаммад бин Абдулла деп жазып койду. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана айтпады эле төбөсү чөгүп баспай койгондочу. Алар кандай шарт койсо мен ошону аткарам дегендиктен пайгамбар алейхисалам муну баарын аткарып берди. Анан ушундай шарт кое баштады. Ошол жерде шарт койгондон кийин ушул шарттардын ичинде бар эле мусулман болуп бизден бирөө силерге бара турган болсо кайтарып бересиңер. А эгерде силерден бирөө бизге келсе биз силерге кайтарып бербейбиз. Келишим туура эмес кетип атат. Анда кирип быйыл таваф кылалы десе, жок, биз деген келишим түзгөндөн кийин 1 жылга чейин ал келишимди карайбыз. Ошондон кийинки жылы келесиңер дейт. Кийинки жылы келип 3 күнгө кирип чыгасыңар. Азыр келип алдык, ихрамдабыз, ихрам кийип алганбыз. Алып келген буданалар, төөлөр, уйлар жаныбызда турат. Эми союп чыгып кетели таваф кылып, жок, болбойт. Канчалык катуу мамиле да. 400 километрге сафар кылып барсаң, алып барсаң, аларга эле пайда, киргиле десе этчейт алар. Бирок бар инсандын ичиндеги нафсы деген жаман экен да. Туруп алдың, ой, жок, кайтасың деп. Ошондо пайгамбар алейхисалам бул келишимге деген макул болду да. Ошол убакта катуу кыйналды. Умар радияллаху анху катуу кыйнала баштады. Умар радияллаху анху фаатайту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам факулту, пайгамбар салам келип айтат. Аласта набияллах хаккан, Аллахтын чыныгы пайгамбар эмессизби? Ооба, пайгамбармын. Аласна алал хак, биз хакыйкатта эмеспизби? Ооба, хакыйкаттабыз. Ва адуна алал батыл, алар Аллахтын душмандары туура эмес кылып атпайбы? Ооба, туура эмес кылып атат. Анан неге биз аларга мындай төмөндүк кылышыбыз керек? Неге биз төмөндүк болуп беришибиз керек? Неге биз төмөн болушубуз керек? Жок дегенде адилеттүү келишим түзбөйлү. Макул, алар да мусулман болуп бизге келгенде биз бербейлик. А бизден барганда алар бербесин. Болсо экөөбүздөн берелик. Анан неге андай кылаттар, туура эмес болуп калды. Пайгамбар алейхисалам айтты: "Инна Расулуллах ласту асихи ва хуа насири." Мен Аллахтын элчисимин. Эч качан Аллах таала буйруган өкүмдөн чыга албаймын. Алла мага жардам берет. Ушул төмөндүктү нусрат жеңиш деп түшүнө бер деди да. Сиз айтпадыңыз беле бизге жакында барабыз, Кабатулун таваф кылабыз деп? Айттыңыз го дейт. Ооба, айтканмын. А мен сага ушул жылы кылабыз деп айтканмын. Биз барабыз, кылабыз деп айткам, бирок ушул жылы деген эмесмин го дейт. Андан ошол жерден эмне кылдым дейт. Кайра бурулумдан факулту я Абубакр, Абубакр радияллаху анху айттым. Алайса хада набияллах хаккан. Пайгамбар сам чыныгы пайгамбар эмеспи? Кала бала чыныгы пайгамбар. Аласна алал хак, биз акыйкатта эмеспиз? Ооба, акыйкаттабыз. Ана Аллахтын душмандары батыл туура эмес кылып жатпайбы? Ооба, туура эмес кылып атат. Афалима ну'ти данията фи динина изан, андай болсо эмнеге биздин динибизге төмөндүк пайда болуш керек? Ума Абубакр айтат: "Я юхар ражул", өө киши деди. Умар деген жок да. Себеп Умардан ачуус келип калгандан аны секим мамиле кылып: "Я юхар ражул", өө киши иннаху ла расул, о Аллахтын элчиси. Ал Аллахтын элчиси, лайса яси рабба. Роббиси кандай өкүм берсе ошондой кылат. Тура берелик, айтканын кылып. Ва хуа насир, Роббиси жардам берет. Фастамсик би гарзихи. Белинен барып бекем кармап артында тура бер, жеңишке жетесиң. Анан айтты: "Фа валлахи иннаху алал хак", бул хакыйкатта. Жеңишке жетебиз. Алайса кана юхадисун аннаху анна санатил байта. Айтпады эле бизге барабыз, Кабатулун таваф кылабыз деп. А бүгүн ушул жерден кайтабыз эми кайра дейт. Абубакр радияллаху анху айтат: "Сага быйыл келебиз деп айткан беле. Быйыл келебиз деп айткан беле" деди. Фаламма фарага мин кадиятил китаб, пайгамбар сам китепти жазып бүттү. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ли асхаби, сахабаларга айтты: "Куму фанхару сумма хлиqu." Тургула эми бардыңар. Алып келген жаныбарыңарды сойгула, чачтагыла кайтабыз. Канчалык мухаббат, сезим менен, канчалык сүйүү менен келип турат Кабатулла. Көрүнүп турат Кабатулла жакында.
бирок кайтыш керек да. Пайгамбар fa wallahi ma qama minhu rajulun, bir de adam turбай калды. Себеп кыйын болуп атат да. Hatta qala zalika salasa marrat. Пайгамбар 3 жолу айтты, тургула. Төңөрдү сойгула, кайткыла чачыңарды алды. Эч ким сынабайт. Мындай жок дебейт, тура албай атат да. Себеп Кабатуллага болгон мухаббат, Алланын үйгө болгон мухаббат, канча жолу уккан, 400 километрден жөө келип алган, баягы ат менен келип алган. Биз ошо машина менен болсо, самолет менен болсо кайта коёсуң. Кыйналып тураттар да. Ушул сыноо сахабалар үчүн чоң сыноо эле да. Себеп адам бар го, малын курбанчылык кыла алат. Оңой эле, акча бере алат динге. Канчалык адамдар садака кылып мешит куруп, мешитке коюп кетти. Адамдар даватка чыгып убакыт да бере алат, медресеге окуй да алат, кыла алат бул нерселерди. Убакыт бере алат, жанын бере алат, бирок нафсисинин каалоосун бериш кыйын да. Булар сахабалардыкы дүйнөлүк каалоо эмес эле, диний каалоо эди да. Бүгүн бизде кыйналып жаткандыгыбыздын себеби мына Умар радиаллаху анху буяка барып мындай болуп атат, буяка барып мындай болуп атат, не кылабыз эми, мындай болуп атат го деген адамдар болот. Ал адамдардын бүгүнкү күндөгү адамдардын андай кылгандыгы нафсисинин каалоосу менен да, бир жерде бир сөз өтпөй калды, же айтканы болбой калды, же мунун таказасы чечилбей калды. Мына ушундай бир маселе болуп калат да. А сахабалардыкы диний жазба болчу да, диний көз караштан болгон үмүт эле. Фаламма якум минху ахадун дахала ала Умму Салама. Пайгамбар салам эч ким турбаганда Умму Салама радиаллаху анха кирди да. Умму Салама радиаллаху анха кирип айтты, мен ушундай болду, ушундай келишим болду, кайтыш керек. Бирок мыналар нема айтат, кайтпай атат дейт. Дагы бир риwayatта келет, эгер булар мага итаат кылбаса, азы халак болот деген сөз айткан да пайгамбар салам. Сахабалар пайгамбар саламга итаат кылбай коёт деген элестете албайбыз. Бирок бул ушундай сыноо болду, эч ким кайткысы келбеди. Кабатылга бир тийип кайтсак экен, бир зиярат кылып кайтсак экен, арман жок деп турат да барычы. Алар башка эч нерседен кайткан жок. Пайгамбар салам итаат кыл дейт, бирок көз алдынан сооптор учуп атат. Кабатулла, таваф, умра канчалык сооптомал. Ошону карап турду. Факалат Умму Салама радиаллаху анха: "Айюхан наби Аллах, ey Аллахтын элчиси, сиз ушуну каалап атасыз, мага бир ой бар. Барыңыз дагы өзүңүздүн алып келген жаныбарыңызды союп туруп, чачыңызды алыңыз. Сиздин сахабаларыңыз сизди тураганды үйрөнгөн. Сизди туурайт" деди. Пайгамбар салам чыкпай чыктаган баягы жаныбарын мууздады. Чач алуу үчүн чакырып чачымды ал деди. Бардык ошону туурап чачын алды. Эми кайттык кеттик деди. Эхрамдан чыгып калдык деди. Сахаба радиаллаху анху дуураганды үйрөн. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, намазга келип фарз намазда бар го, өтө чоң тарбият бар да. Жөн эле турасың, Аллаху акбар сен келсиң. Бул дуураганды үйрөтөт да, бирөөгө итаат кылып, артынан ээрчигенди үйрөтөт да. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне кылды? Келишим түзүп жолдон кайтты да. Абу Бакыр Сиддик радиаллаху анху айтат, ушул окуяны караңыздар. Умар радиаллаху ушул окуянын кийин этегинде айтат, мен көп өкүндүм, көп жакшы амалдарды кылдым, көп садакаларды бердим. Ошол күнү кичине катуулук кылып койгондугум үчүн пайгамбар алейхиссаламга Абу Бакыр радиаллаху анху бардым. Ошол үчүн көп жакшы амалдарды кылып Алладан кечирим сурап жүрдүм дейт да. Ошол үчүн Алла сактасын, бир адам динде кайсы бир машварада, кайсы бир жерде кичине исрар кылып, катуулук кылып койсо, Алла сактасын, ал үчүн көп кечирим сурап, көп жакшы амал кылыш керек да. Анан не кылат? Абу Бакыр радиаллаху анху айтат да, мен ошол күнү пайгамбар салам алдына келип алып Сухайл дейт. Сухайл, Аллах Ар-Рахманир Рахимди өчүргүнүң, Расулулла дегенди өчүргүнүң дегенди айттым, шунун хидаят жакындап калыптыр дегенмин дейт да. Себеп диндеги менетке, дин менетиге бирөө келип, аябай киришип калды, демек эки нерсенин бирөө сөзсүз болот. Же хидаятка келет, же халакатка келет да. Же бир нерсе көрөт, же хидаятка келет да. Себеп эреже ушундай да, бир адам айтат да, атай акча берилген экен. Аябай чоң жазуучу экен, акча берилген да. Сен мусулмандарга каршы китеп жаз деп берсең, мусулмандарга каршы китеп жазуу үчүн мусулмандардын китебин окуп тур, анан каршы жазайын деп китебин окутуп мусулман болуп кеткем дейт. Таказасы да калып кетти, өзү мусулман болуп кетти да. Кийин айтат, бая пайгамбар салам Хаджатул Вадада пайгамбар алейхисалам ошол Минада төө союп жаткан жеринде жанагы Сухайл деген өчүр деген адам айтат, пайгамбар саламдын төөсүн алып келип карма берди. Пайгамбар салам нахар кылды, аны мууздагандан кийин пайгамбар алейхисаламга чач алгычты чакырып келди. Пайгамбар салам чачын алгандан кийин чачтарын жерден терип алып көзүнө коюп жатканын көрдүм дейт. Абу Бакыр айтат, мен ушинтип исламга келип, ушинтип пайгамбар саламга кызмат кылышыны бая тосуп аткан күнү билгенмин дейт. Ошол үчүн уламалар айтат, даинин сыфаттары бар дейт да. Даи 4 сыфат менен дин менетин кылыш керек экен да. Ошонун биринчиси ихлас менен кылыш керек экен да. Ихлас менен кыла турган болсоң, сени жамандаса, сага кандай сөздөрдү айта турган болсо, сен аны эч качан көңүл бурбайт экенсиң. Сен ихлас менен Алла үчүн кылып атасың, Алладан аласың, эртең Алланын алдында эсептешип аласың деп жыла берет экенсиң да. А ихлас болбосо эсептешиш керек болот экен. Сен мындай депсиң, эмне кандай дедиң, сен мындай каны көрбөй койдуңбу депчи. Эне өзүнү акташ керек болот, бирөөнүн айыптарын чукулаш керек болот экен. Экинчиси хикмат менен кылыш керек, даанышмандык менен. Үчүнчүсү хуснут тадбир, жакшы жолун тандаш керек.
баягы барлык кылып салбаш керек да. Пайгамбар салам эмне кылды? Жакшы жолун тандады. Алар айтканын баарына макул болуп анан кайта берди да. Үчүнчүсү, төртүнчүсү хуснул хулук деп айтат. Ошондой эле Инамул Хасан рахматуллах айткан экен да. Алланын нусраты келет даватта, дин мээнетинде даи өзүнүн нафсысын сындырган кезинде дейт да. Даи өзүнүн нафсысын сындырса, ошондо Аллах Тааланын нусраты келет дейт. Качан даи өзүнүн ичиндеги дин мээнетин кылган адам өзүнүн ичиндеги нафсысын сындырбастан турбаса келбейт. Эмне үчүн десе, Худайбия келиши менен калган эртең өтөбүз иншалла.